Сиздер Мен жана Дүйнө аттуу программаны угуп жатасыздар. Ассаламу алейкум. Кудайдын кудурети тийсин сиздерге, кымбаттуу достор. Микрофондо Кемелбек Жуманазаров жана Гүлайым Жаманкулова. Сиздер менен эфирден кайрадан жолугушуу бизге өтө жагымдуу. Жана сиздер да ушундай сезимге батасыздарго деген ниеттебиз. Ал эми азыр болсо биздин азыркы боло турган берүүбүз тууралуу айта кетели. Ден соолукту кантип сакташ керек аттуу рубрикабызды улантып, дарылоочу касиетке ээ болгон жашылчалар жөнүндө маек курмакчыбыз. Жана мындан сиздер пайдалуу көп нерселерди ала аласыздар деп сиздерди ишендирип кетмекчибиз. Бир жолу Исадан минтип сурашат: "Устат, мыйзамда парыздардын кайсынысы улуу?" Иса ага мындайча жооп берет: "Кудайды өз теңириңди бүт жүрөгүң менен, бүт жаның менен жана бүт түшүнүгүң менен сүй. Бул биринчи жана эң улуу парыз. Экинчиси ага окшош. Өз жакыныңды өзүңдү сүйгөндөй сүй." Бул жерден мен сүйүшүм керек болгон менин жакыным ким деген суроо туулат. Ушул темага арналган руханий ой жүгүртүүнү берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө сунуш кылабыз. Урматтуу биздин угуучулар, эми биздин программаларды Рутуб кызматынан уга аласыңар. Ага өтүү үчүн видеонун астындагы шилтеме менен же болбосо экранда көрүнүп турган кодду сканировать этип кирсеңер болот. Сураныч жазгыла жана жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Кызыл-кызылча. Кызыл-кызылчаны өстүрүү жөнүндөгү эскерүүлөр жаңы эрага чейинки 4-кылымга туура келет. Ошол убакта эле аны тамак катары пайдаланышкан. Ал эми элдик медицинада эң сонун дары катары колдонушкан. Жарымы кызылчанын жаңы согу, жарымы балдан турган аралашманы гипертонияга каршы, башкача айтканда кан басымы жогору ооруларга пайдаланышкан. Ал эми кызыл-кызылчанын кайнатмасын ашказандын жана ичегинин кычкылдуулугу жогору болгондо пайдаланышкан. Кызыл-кызылчанын сергиттүү жана дарылык касиеттери семирүүгө, ич катканда, боордун жана бөйрөктүн ооруларына каршы салат түрүндө колдонулат. Мындан тышкары кызыл-кызылча рак оорусуна каршы турган өзгөчө касиетке ээ. Кызыл-кызылчадагы натрий, калий, магний, кальций жана башкалардын өлчөмү жогору болуу менен катар андагы дагы сейрек кездешүүчү 2 металл табылган. Булар рубидий жана цезий. Эгерде күнүгө 2 мал тамактын алдында 50-100 миллиграммдан бөлмө температурасындагыдай болгон суу менен аралашкан жаңы даярдалган кызыл-кызылчаны согун ичип турса, анда бул сок төмөндөгүдөй ден соолукту жакшыртуучу натыйжа берет. Денедеги заара кислотасын жууп чыгат, зат алмашууну жакшыртат, кандын айланышын күчөтүп, канды тазалайт. Ошондой эле кандын пайда болушуна жардам берет. Кызыл-кызылчаны бышырганда да ал өзүнүн шишиктин өсүшүн токтото турган касиетин жоготпой тургандыгын тажрыйбалар көргөздү. Бышырылган кызыл-кызылчаны ичтин катуусу узакка созулганда да пайдаланышат. Эгерде чийки кызыл-кызылчанын кичинекей кесимин ооздо кармап турса, тиштин ооруганы басаңдайт. Кызылчанын кайнатылган согун мурундан суу акканда мурунга коюшат. Жарымы бал болгон кызыл-кызылчанын жаңы согун гипертония, башкача айтканда кан басымы жогорулаганда жана суук тийгенде пайдаланышат.
Бул үчүн майдаланган жаңы кызылчанын согун сыгып алыш керек. Сокту ичердин алдында аны өзү бирдей өлчөмдөгү арынын балы менен аралаштырыш керек. Аны жарым стакандан күнүгө 3-4 маал ичиш керек. Башка жакшынакай өсүмдүк селдерей. Бул жашылча өсүмдүктөрүнүн бир түрү. Ар түрлүү витаминдердин тобун камтоо менен бирге селдерейде дагы табышмактуу У витамини бар. Ушул витаминди ачкан Чени деген доктор бул витаминдин таасири аркасында язва оорусу тез айыгат деп айткан. Селдерей кызыл жүгүрүк болгондо, көңүл чөккөндө, башкача депрессия болгондо, боор, бөйрөк, табарсык жана тери сезгенгенде жардам берет. Тери жараланып, ириңдегенде селдерейдин жалбырактары пайдаланылат. Селдерейдин тамырынан жасалган согу артрит, безгек болгондо, шакый, башкача айтканда мигрень кармаганда сунуш кылынат. Ошондой эле ал ооруган жерди басуучу касиетке ээ. Заара айдатуучу дары катары да колдонушат. Ден жакшы кармаш үчүн селдерейдин жаңы согун суткасына 150-300 миллиграммдан ичиш керек. Бирге бир өлчөмдөгү сабиздин согун кошуп ичсе да абдан жакшы. Селдерейдин тамырлары кант, диабет оорусуна дары катары сунуш кылынат. Бул өсүмдүктүн жалбырактарында минералдык туздар көп. Мына ошондуктан аны салаттарга, сорпого жана соустарга кошсо эң сонун. Селдерейдин тамырын сүргүчкө майда кылып майдалап, ага бир аз туздалган бадыраң менен сабиз, пияз, бир тишче чеснок, сууга бышырылган картошка кошуп жана бир аш кашык каймак, петрушка, селдерейдин жалбырактарын кошуп аралаштырып, эң сонун салат жасаса болот. Сабиз. Бул кереметтүү жашылча жөнүндө биз өткөн радио берүүлөрүбүздүн биринде айтып өткөнбүз. Азыр биз ошол айткандарыбызга жөн гана кошумча келтирип кеткибиз келет. Сабиз ооруларды дарылоодо, косметикада жана кулинарияда кеңири колдонулат. Анын сапаттары ар жактуу, орусча айтканда универсалдуу, анын шишикке каршы касиетин да айтып жүрүшөт. Сабизде зор дарылоочу күч катылган. Кызык үчүн «Тирүү соктор» деген китептеги Киршнер деген доктордун жазган окуясын айтып берели. Сабиздин жардамы менен ал рак менен жабыркаган аялды айыктырган. Оорулунун абалы үмүтсүз болчу. Ал оорудан ушунчалык алсырап, арык болгондуктан суюк тамак ичүүгө да ага өтө оордукка турган. Ал дароо куса баштачу. Аны куткаруунун акыркы аракети тирүү сок гана болмок. Тактап айтканда сабиздин согу. Дегенде ал аны кичине ууртамдап ичип, бара-бара көбөйтүп отуруп, күнүнө 1 стакан өлчөмүнө жеткирген. Бир аз убакыттан кийин аны күнүнө 4,5 литрге чейин жеткирген. 18 ай жалаң гана сабиздин согун ичүү таң каларлык натыйжаны берди. Оорулуу аял айыгып кетти. Доктор Киршнер сабиздин согунун жардамы менен дагы артриттин, бөйрөктүн оорусунун, балдардын аллергиясын жана ичеги, ашказан ооруларын оор түрүн айыктырган. Бул оору менен ооруган оорулуулар күнүгө 600 мл селдерейдин согу кошулган сабиздин согун ичишкен. Ошондой эле петрушканын, какымдын, орусча айтканда адуванчик, кызыл-кызылчанын жалбырагынан жасалган 2 литр сок ичишчү. 6 айдан кийин доктор оорулуулардын тамагына акырындап жашылча салаттарын жана жаңы жемиштерди кошкон. Оорулуулар 1 жылдан ашык убакытка чейин эч кандай бышырылган тамак жана эт жешкен эмес. Жана ошондой эле эч кандай дары ичип, укол алышкан эмес. Ошентип биздин жөнөкөй эле сабизибиз кандай керемет дары болуп эсептелерине биз ишендик. Ошондуктан биз сабиздеги негизги нерселерди санап өткүбүз келет. Сабизде суу,
май, углеводдор, темир, фосфор, магний, калий, натрий, кальций, күкүрт, иод, жез, кобальт, цинк жана бардык витаминдер бар. Демек, сабиз минералдык заттардын жана витаминдердин ар түрдүү кеңири тизмегине ээ. Бал менен аралашкан сабиздин согун жөтөлгө, тамак кырылдаганда, тамактын туберкулезунун башталган учурунда ичсе жакшы жардам берет. Биз кымбаттуу радио угуучуларыбызга дагы бир жолу салам айтабыз. Сиздер азыр эле кызылча, сабиз жана селдерей дарылоочу касиетке ээ болгон жашылчалары жөнүндө көптөгөн кызыктуу нерселерди уктуңуздар. Ал эми өткөн берүүбүздөн капустанын дарылоочу касиеттери менен таанышкансыздар. Эгерде сиздердин сурооңуздар болсо же кандайдыр бир каалооңуздар болсо, бизге кат аркылуу билдириңиздер. 1 мүнөттөн кийин биз сиздерди өтө маанилүү маекке чакырабыз. Ыйык жазууда Ыйса бизди, жакыныбызды өзүбүздү сүйгөндөй сүйүүгө чакырат. Ал гана эмес, Ыйса дагы минтип айтат: душманыңарды сүйгүлө. Бул мүмкүнбү? Мына ушулар тууралуу ой жүгүртүлө. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Өзүнүн бир бөлмөлүү квартирасында жалгыз бой кемпир жашап турган. Кошуналары кез менен анын отургучта отурганын же акырын жай базарга бараткандыгын көрүшчү. Убакыт өтүп жатты. Ал кемпир болсо үйүнөн анда-санда эле чыга баштады. Ал өтө эле түнт болгондуктан анын туугандары же балдары бар экендигин айтуу кыйын. Акырындап кемпирди унута башташат. Ал жөнүндө үйдү чоң ремонт жасаарда гана эстешет. Анын эшигин каккылашып, эч жооп ала алышпайт. Ошентип отуруп бир нече күн өтөт. Кемпир үчүн подъездеги трубаны алмаштырууну бүтүшпөйт. Ошондо ал үйдө жашаган кишилер кемпирдин квартирасын эшигин талкалап ачууну чечишет. Милиция чакырышып, эшикти талкалап ачышат. Милиционер протокол түзүп, төмөнкүлөрдү жазып алат. Кемпир өзүн жаман сезип, төшөктөн тура албай, эшикке чыга албай калат окшойт. Ал ачкалыктан күндөн күнгө алсырай берет. Анан өлүм келип гана аны андан ары азап чегип кыйналуудан куткарат. Кемпир үйүндө өз төшөгүндө жатып ачкалыктан өлөт. Ал эч качан эч кимден эч нерсе сурачу эмес. Жана эч ким деле ага эч качан эч нерсеси менен бөлүшкөн эмес. Бирок анын кошуналары, тааныштары, мурда чогуу иштеген кесиптештери бар болчу. Башкача айтканда, ал биздин жакыныбыз болчу. Анын менден жана сизден досум жок дегенде бир аз эле көңүл бөлүүнү жана сүйүүнү күтүүгө укугу бар болчу. Бирок ал эмнени ала алды? Жалгыз гана муздай болгон кош көңүлдүктү алды. Эмне үчүн ал али басып жүрүүгө күчү барда менин эшигимди каккан жок? Мен ага жардам бермекмин. Бирок биздин жардамыбызга муктаж болгондор үчүн биздин эшигибиз көбүнчө бекем жабылуу болот. Кээде биз жа дегенде үрөйдү учурган, биерде кабанак ит бар деген жазууну илип коебуз. Жана эшигибизди бекитип жатып, аны менен бирге биз жүрөгүбүздүн да эшигин кошо бекитебиз.
Кудайды чын жүрөктөн сүйүп жана аны менен биргеле өз жакыныңа араң чыдоого мүмкүн эмес деп жазылган ыйык жазууда. Эми Исанын төмөнкү осуяты өзгөчө түшүнүктүү болот. Кудайды өз теңириңди бүт жүрөгүң менен, бүт жаның менен, бүт түшүнүгүң менен сүй. Бул биринчи эң маанилүү осуят. Буга окшош экинчиси бар. Өз жакыныңды өзүңдү сүйгөндөй сүй. Матвейден болгон ыйык Инжил 22 бап 37-39 ырлар. Бир жолу Исага кычыкылуу суроо беришет. Менин жакыным ким? Чын эле мен сүйүшүм керек болгон жакыным ким деги? Мурунку убакта бирок биз көрүп жүргөндөй азыр деле жакыным деп коомдун жогорку катмарынын өкүлдөрү, башкача айтканда элита же тандалган адамдар эсептелчү. Ал эми таштандыларды тазалаган адамдар, кедейлер, башка сөз менен айтканда билими жок жөнөкөй адамдар жакындар болуп эсептелишчү эмес. Өзүбүзгө эң маанилүү бир суроо берип көрөлү. Өзүмө жакынды тандоодо мен кайсы түшүнүк менен жетектелишим керек? Мүмкүн бул жерде класстык же расалык жакындоо, улуттук же диний жакындоо керектир. Мындай изденүүлөр эч мааниси жок деп жооп берет Иса. Кандай болсо да сүйүш керек болгон адамды издеүүнүн кереги жок. Анда кандай кылыш керек? Бул жөнөкөй эле. Жакшы иштерди жасап, райымдуулук кылып, жана бирөөнүн жыргалчылыгы үчүн өз өмүрү менен тобокел кылып, Иса өзүнүн шакирттерине бул окуунун эң сонун көрүнүшүн келтирген. Аны угуп көргүлөчү. Көчөдө келаткан адамга каракчылар кол салышкан. Аны жаралантып, өлөсөлүү кылып, жолдун жээгине таштап кетишкен. Жерде жаткан бул кишинин жанынан эки динчил адам биринин артынан бири өтөт. Жана анын жанына токтоп да коюшпайт. Алардын баштары динге ишенгендердин алдында жакшылап чыгып сүйлөш үчүн ар кандай мыйзамдарга толтура болчу. Алар ыйык жазууну жакшы билишсе керек. Алар мүмкүн кыйынчылыкка учураган адамга болгон сүйүү жөнүндө жакшынакай кылып айтып беришмек. Бирок алардын жүрөгү муздай тоңгон жана ишеними өлүк болчу. Мына ошентип өлгөн жаткан адамдын жанынан самарияндык адам өтөт. Самария Иудея менен коңшулаш болчу. Бирок коңшулаш элдери дайыма бири-бирине терең душманчылык менен касташып турушчу. Бирок буга карабастан өлгөнү жаткан кишини көрүп, боорукер самарияндык токтоп, өзүнүн жанын тобокелге салып, аны сактап калат. Самарияндык өзүнө дайыны жок суроолорду койгон жок. Бул адам ким? Байбы же кедейби? Анын улуту кайсы? Ал азап чегүү, кайгы менен кестешти жана ар кандай ырым-жырымга карабастан жакынына жардамга келди. Кудайды сүйгөн адам өзүнүн тегерегиндегилерди алардын көз карашына, улутуна, социалдык абалына карабастан баарын сүйүшү керек. Иса бул окууну андан ары дагы өздөштүрүп, мындай деген укмуштуудай сөздөрдү айтат. Силер жакын кишиңди жакшы көр, душманыңды жаман көр деп айтылганын укмаксыңар. А мен силерге айтам, душманыңарды жакшы көргүлө. Силерге наалат айткандарга алкыш айткыла. Силерди жаман көргөндөргө жакшылык кылгыла. Жана силерди таарынтып койгондор үчүн, жана силерди кууп жибергендер үчүн сыйынгыла. Ошентип асмандагы атаңардын уулдары болосуңар. Анткени ал жамандарга да, жакшыларга да бирдей күн тийишин буйрук кылат. Жана жамгырды адилеттүүлөргө да, адилетсиздерге да бирдей жаадырат.
Анткени эгерде силерди сүйгөндөр деле жакшы көрсөңөр, анда силерге сыйлык болобу? Ошентип асмандагы атаңар кандай жеткилең болсо, силер да ошондой жеткилең болгула. Матвейден ыйык Инжил 5-бап 4-48 ырлар. Бүгүнкү ушундай оор күндө биздин жардамыбызга муктаж болгон адамдын жанынан көңүл кош өтүп кетпешибиз керек. Ал калың элдин ичинде жалгызсырап бараткан киши болушу мүмкүн. Мына эмне кылаарын билбей абдыраган киши кетип баратат. Ал бир нерседен чочулап, сизге карагандан да коркот. Бул дагы, тиги дагы менин жана сиздин жакын. Анткени алар биз менен бетме-бет жолукту. Же тигинде бир кайгылуу жана убайымдуу киши турат. Ал сиз экөөбүздүн көңүл көтөрткөн жылмаюубузга муктаж. Ыйлап жаткан кишинин жанына барыңыз. Ага ушунчалык сиздин колдооңуз керек. Биздин жардамыбызга муктаж болгон адамдарга биздин кош көңүлдүүлүгүбүздөн Кудай бизди куткарсын. Келгиле, биздин жаныбыздагы адамдан биз адамды, бир тууганды, башкача айтканда биздин жакыныбызды көрүүгө үйрөнөлү. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо, же биз менен ой бөлүшкөңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Саламатта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Ал чарчаганга күч берет. Алсыраганга кубат берет. Уландар да чарчашат, алсырашат. Жаш адамдар да мүдүрүшөт. Ал эми теңирден үмүттөнгөндөр кайрадан күчкө толушат. Бүркүттөй болуп канаттарын көтөрүшөт. Чуркашат, бирок чарчашпайт. Жөнөшөт, бирок алсырашпайт. Сенин атың ырайымдуу, сенин атың кудуреттүү. Жүзүңдү көргүм келет сени жараткан теңир. Сенин атың сүйүү, сенин атың меримдүү. Жаратканым эч качан унутпаймын сөзүңдү. Аллилуйя, сенин атыңда терең сырлар. Аллилуйя, ичимен агамдан торлар. Аллилуйя, сенин атыңда терең сырлар. Аллилуйя, ичимен агат тазим ырлар. Сенин атың куткаруучу, сенин атың бошотуучу. Азаттыкка чыгардың мени жараткан Кудай. Сенин атың кан көрүүчү, сенин атың сороттуучу. Кийбечи жаным мени тынчтык теңиримде. Аллилуйя, сенин атыңда терең сырлар. Аллилуйя, ичимен агамдан торлар. Аллилуйя, сенин атыңда терең сырлар. Аллилуйя, жүрөктөн агат ыркайлыктар.
сыйла. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.